Assalamu алейкум. Эскертүү ыймандууларга пайда берет. Демек, мен дагы ден соолукту жакшылоонун аргаларын кайталап дагы, кошумчалап дагы айта беришим керек. Бүгүн дагы ошондой кылам. Демек, сиз буларды колдонуп, азыркы абалыңыздан бир топ жакшыраак жүрүүгө өбөлгө түшсөңүз болот. Мен болсо буга чейин эле айтып өткөнмүн, ден соолук үчүн эң пайдалуу болгон нерсе ага аз болсо дагы көңүл буруу. Анткени организм өтө сезгич, өтө ушундай алдын ала же болбосо бир кылып аткан аракеттерибизди тез эле байкап коет. Ошондуктан ал үчүн аз болсо дагы пайдалуу болгон нерселерди ар күнү аткарып жүрүңүз. Мен сиздерге пайдалуу болгон адаттарды калыптандырууну сунуштайт элем. Биздин жалкоолугубуз ушунчалык жогору, дээрлик күнүнө 1 мүнөт аткарып кое турган нерсени дагы кылбай, аткарбай өткөрүп жүрө беребиз дагы өтө көп ооруларга чалдыгабыз. Эгерде биз ошолорду гана аткарган болсок дагы көптөгөн оорулардан сактанган болот элек. Өмүрүбүз дагы бир топ узармак. Эмесе мен сиздерге кантип жана кайсы адаттарды калыптандырууну сунуштайын. Эгерде сиз күнүнө бир гана жолу 1 мүнөт аткарып коюшуңуз керек болгон адатты калыптандырам десеңиз дагы, ага көптөгөн убакыттар талап кылынышы мүмкүн. Мисалы, ай кетиши мүмкүн, андан да ашык убакыт кетиши мүмкүн. Эгерде сиз тырышчаактык менен аны эстеп, ар күнү бир убакта аткара берсеңиз, тартип менен ал сизде калыптанып калат. Демек, ошондой адатты кантип калыптандыруу керек? Сиз баарын бир башташтын кереги жок. Мисалы, бир адатты бир жума же 10 күн аткарыңыз дагы, ошол сизде адат болуп калгандан кийин дагы пайдалуу болгон экинчи адатты баштай берсеңиз болот. Муну кантип зарылдыкка айландыруу керек? Элестетип көрүңүз, сиз ажатканага барышыңызга туура келди. Сиз эч качан башка нерсеге көңүл бурбай, дароо эле ошол нерсени аткарышка киришесиз. Сиз ушундай жакшы адатыңызды дагы ошончолук зарылдыкка айлантып, ар күнү бир убакта аткарып коюшуңуз керек болот. Ошондо бул жакшы адат сиздин жашооңузда калыптанып, кийин ал нерсени аткарбай кое албайсыз. Жана муну менен сиз денеңиз үчүн көптөгөн жакшы нерселерди калыптандырасыз. Демек, биринчи эмне кылыш керек? Мүмкүн болушунча көп кыймылдоо керек. Бул организм үчүн ушунчалык пайдалуу. Биздин денебиз тынч олтурууну же болбосо жатууну каалабайт. Ошондуктан күнүнө бир жолу болсо дагы эң кеминде 15-20 мүнөт жөө басыңыз. Ушул нерсени сиздерге биринчи сунуштайм. Кыргызстанда өткөн жылдары коронавирустан күнүнө 50-гө чейин адам каза болгон статистикалар угулуп турду. Ошол убакта биз ушунчалык катуу коркууга түшүп, эмне кылышты билбей калдык. Чындыгында 50-гө чейинки адам күнүнө өлө турган оору азыркы учурда деле бар биздин жашообузда. Жүрөк кан тамырлары оорусунан жылына Кыргызстандан жылына эмес, күнүнө 50-гө чейин адам каза болот экен. Жана бул нерсе статистикада айтылбайт, бирок бул факт анык. Эгер сиз ошол жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругуңуз келбесе, ар күнү жөө басыңыз. Бирок шашылыштын кереги жок. Жай баракат 10-15 мүнөт эң кеминде басып тура турган болсоңуз, жүрөгүңүз үчүн эң чоң жардам кылган болосуз. Бул нерсе атайын уюштурулуш керек. Кайсы бир жерге баратып, келатып эмес, атайын ошол басыш үчүн убакыт ажыратсаңыз көбүрөөк пайда берет. Ушул нерсени биринчи калыптандырып алсаңыз абдан жакшы болот. Эгерде сиздин жашаган жериңиз тоого жакын болсо, айына бир жолу болсо дагы тоого чыгып түшүштү адат кылсаңыз, андан дагы жакшы болот. Эгерде сиз көп кабаттуу үйдө жашай турган болсоңуз, күнүнө бир жолу болсо дагы өйдөгө чыгып түшүштү адат кылып алсаңыз абдан жакшы болот. Эгер сиздин жашыңыз 30га чейин болсо, же 40ка чейин болсо деп дагы айтайын, күнүнө бир 5-10 мүнөт болсо дагы жай чуркашыңыз керек. Абдан жакшы болот. Бул чуркоо бул өтө пайдалуу нерсе. Сулуу болгуң келсе, акылдуу болгуң келсе, жана күчтүү болгуң келсе дагы чурка деп Платон биздин заманга чейин эле айтып өткөн. Улуу ойчулардын бири. Демек, чуркоо дагы биз үчүн өтө пайдалуу нерсе. Жана дагы тамактанууга дагы албетте көңүл бурбай коюуга болбойт.
орозодон башка убакытта таңкы саат 6-да биринчи жолу тамактанып, кечки саат 6-га чейин акыркы жолу тамактанып алыш керек. Эмнеге дегенде биздин ошол тамак сиңирүү органдарыбыз күндүзү активдүүрөөк болот. Ошол нерсеге дагы көңүл буруңуз. Жана дагы ушул алаканыңызга толот турганчалыктан ашык тамак жебеңиз. Анткени ашказандын өлчөмү андан чоң болбойт. Жана ашыкча жегенде өтө көп кыйынчылыктарга дуушар болуп, уйкусурап, өзүңүздү жаман сезип каласыз. Жана албетте ден соолугуңуз үчүн дагы бул олуттуу зыянга алып барат. Жана дагы айта берсем, ден соолук үчүн пайдалуу болгон нерселерди жана дагы кошумчаласам, ошол азырча ушулар эле экен мен эстегенден. Жана дагы бир нерсе, балаңыздын күлкүсүнө көңүл буруңуз. Эгерде сиздин кичинекей перзентиңиз болсо, бул нерсе сиздин маанайыңызды абдан көтөрүп, стресстен арылтат. Эгерде сиздин короңуздун айланасында көк чөптөр бар болсо, укташтан мурда ошонун үстүнө 5-10 мүнөт басып койсоңуз, бул дагы ошол сиздин жан дүйнөңүзгө абдан жакшы таасир калтырат. Жана дагы айта бере турган нерселердин бири бул намаз. Негизи бул биз үчүн парз, бирок мунун ден соолук үчүн дагы пайдасы абдан зор. Элестетиңиз, сиз эмнелерди гана каалабайсыз. Ошолордун баарына жетүү үчүн сиз эмнелерди гана кылбайсыз, бирок биринчи кылышыңыз керек болгон нерсени кылбайсыз. Бул болсо Аллах Тааладан сурануу. Андан эмнени гана сурабаңыз, ал баарын берет. Жана ал сизден ушул нерселерди сурашыңызды каалайт, күтөт. Жана анын дуа кылыштын аргаларын ошол молдокелерибизден сурап билип алсак абдан жакшы болот. Бирок эмнеси болсо дагы сурана берсеңиз, сиздин жашооңузда ошол каалаган нерселериңиз пайда болушуна өтө чоң үмүт пайда болот. Жана аракет кылып аларга жетишесиз. Бүгүнчө ушул. Кийинкиде мындан жакшыраак видео пайда болот буюрса, көрүп пайдаланыңыздар.